программасынын 8-бөлүк сабагы темабыз таблицалар менен иштөө. Буга чейин да таблицалардан бир аз сөз кылып кеткенбиз Word платформаларында. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз кененирээк таблицалар боюнча болмокчу. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырып, кесиптештериңиздер менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда ошол таблицалар менен иштөө болот. Таблицаны чиерден мурун биз буга чейин билесиздер, шрифти тандап алышыбыз керек. Кандай шрифт эгерде кичинекей болуп кала турган болсо, таблицаларыбыз кичинекей болуп калат. Ошон үчүн шрифт 28 менен жазып атамын мен. Анан таблица дегенге киребиз. Таблица дегенге киргенде бул жактан каалагандай таблица түзүп алсаңыздар болот. Мисалга, бул жакта азыр 3/6 3 бөлүгү бар. Менде азыр караңыздар, 6 жаза турганга 3/6 таблицасы болуп атат. 3/7 таблицасы болуп атат. Көрүп атасыздарбы? Бул 3/8-ге чейин барат. 3/8-ге чейин, 8ден 10дон 8ге чейин ушундай болуп бөлүнөт да. Бирок сиздер таблицаны андан көбүрөөк кылгыңыз келип атса, мисалы үчүн 5/2 5/2 боло турган болсо, мындай кыласыздар. Көрдүңүздөрбү? Бул ошондо ушундай болгон таблица. Жок, мен 3 бөлүккө бөлөм. 3 бөлүккө бөлөм. Асты 20 болуш керек, окуучум бар десеңиз, анда число столбцов деген жака 3 деп жазасыздар. Түшүнүктүүбү? Бул канча бөлүккө бөлүнө тургандыгына байланыштуу. Число строк G'де келип турат. Бул жакта канча бөлүктөн турат. Биздики азыр 20 окуучум бар, мен 20 бөлүктөн турушун каалайм. Окейди бассам, мынакей 20 бөлүк түштү. Бирок могул жакта мен номер жазышым керек. Номер жазганга бир орун кылышым керек десеңиз, анда сиз ошол макет бөлүмүндө өзүнчө буякта макет деп чыгат, таблица сызгандан кийин эле. Нарисовать таблицу дегенди алып, биз мындайынан каалагандай эмени чийини сызып алсак болот. Экинчиден, сызып бүткөндөн кийин кайра мисалы үчүн номер жаздык. Номер, бул жака фамилия, имя, отчество дейм. Бирок бул жака мисалы үчүн мен Асан деп жазсам, мындай астына түшүп кетти. Анда могул сызыктын таблицанын жанына алып келсеңиздер, мышкаңыздарды ушундай эки жака ажыратуучу стрелка чыгат. Кайсыл жак, оңго же солго деп. Мен мисалы үчүн мындай ажыратып алдым. Караңыздар. Оңго ажыраттым, бул жака батып калды. Эми мага могул жактан мындайынан экөөнү бөлүш керек болуп атат десеңиз, так ортосуна караңыздар. Мындайынан жарым кылып бөлөм десеңиздер, мындай чийип аласыздар. Муну да жарым кылып бөлөм десеңиздер, мындай кылып чийесиздер. Каалагандай чие берсеңиздер болот. Көрдүңүзбү? X чийип койдум. Чийип жазып койсоңуздар болот, кийин кол менен жазып алам десеңиздер. Каалагандай жазып кое бересиздер. Мен азыр муну өчүрүп салайын. Көрдүңүздөр, крест кылып сызып койгонго дагы болот. Мындай кылып чийип өчүрүп коеюн. Мындай өчүрөйүн. Муну мындай өчүрөйүн. Караңыздар. Бул жака мен азыр бул экөөнүн ортосун бириктиришим керек болуп атат да. Анын үчүн ластик менен алып туруп эле муну мынтип өчүрүп койсом, биригип жазылып калына берет. Көрдүңүздөр? Жашаган жери. Мен бул жака мисалы үчүн Ош дейм. Бул жака так кайсы район? Мисалы үчүн Өзгөн району. Караңыздар, ошол сыяктуу жашаган жери деп койдум. Бирок жашаган жеринде толук кандуу, мисалы үчүн Ош деп койдум бул жака, белгилүү болсун деп экөөнүн ортосун бириктирип койдум. Каалагандай кылып буларды дагы боеп алсак болот, өзүбүзгө жаккан өңдөр менен.
Мисалга, буну кантип боёйбуз? Мышканы басып койсоңуздар эле бул жактан өзүн боё турган сүз бөлүктөр чыгат. Же конструктордон заливка деген бөлүк чыгат. Окей. Ар түрдүү боёп койсок болот. Бул жакта таблица Word'дун өзүнүн таблицасы дагы бар. Эгерде өңдүү кылам десеңиздер, простые таблицага кирип, өзүңүздөр мындай кылып да жазып алсак болот. Көрдүңүздөрбү? Мындай кылып жасап койгонго дагы болот. Көзгө жакшы көрүнүш үчүн. Каалагандай кылып таблицаларды өзүңүздөр чийип, жасап, колдоно бергенге толук мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Ар түрдүү багыттарда, мисалы үчүн 1, 2, 3, 4, 5. Мен 5 окуучунукун жазайын. Бул жака мисалы үчүн Эркинбек кызы мындай кылып туруп А деп коеюн. Бул жака Бекенов Д деп коеюн. Бул жака Илимбаева О деп коеюн. Бул жака Мантурова А деп коеюн. Бирок азыр биздики караңыздар. Бул жака мен Бишкек, Чүй, Нарын, мен өзүм каалагандай жаза берейин. Бул жака Талас деп койдум. Райондорун да жаздым. Бирок бул жакта бизде карасаңыздар, по алфавиту кеткен жок да. Ошон үчүн кандай кылабыз? Алфавит менен кетиш үчүн баарын выделение кылабыз. Мисалы үчүн Асановдон баштап главнаяга келебиз. Главная келгенде могул жакта абзац деген бөлүк жакта Адан Яга деп стрелка турат. Алып туруп басабыз. Окейди басабыз. Мисалы үчүн ушундай туруп эле коюп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн по абзацам Асанов Асан сначала, затем деген жактардан мисалы үчүн по Ваня. Өзүңүз каалагандай алып, мынакей караңыз. Могул жактар толук болуш үчүн мындай жаздык. Мага азыр эмне болуп калды? Бардыгы өз-өзүнчө кетти. Меники буга чейин караңыздар. Аралаш болчу. Көрдүңүздөрбү? Мен Адан Яны бастым. Список деген жака көңүл бурабыз. Эгерде сиздердики арасында меникиндей болуп жана область деген жакты карасаңыздар, жашаган жеринде бирөөндө өзгөн деп эле жазып койгом, калгандарын жазган эмесмин. Ошол жакта без строки заголовка или со өзүнчө бир бөлүктөрү менен жазсаңыздар болот мынакей. Со строкой заголовки дегенди басып туруп, окейди басабыз. Калганы бүт бардыгы өзгөрүп калды. Ушундай кылып таблицалардан Адан Яга чейин жазсаңыздар болот. Ошондо могул цифраларды алмашып кетет. Ошон үчүн цифраларды дагы кошуп жазыңыздар. 1, 2, 3, 4 деп көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу жазып коюшуңуздар керек болот. Мисалга, текстте, ушул абзацта бизде тигинен жаза турган сөздөр болот да. Мен бул жака таблица түзөйүн. Мисалы үчүн ставить таблицу. Окей. Мындай кылып туруп, бул жагын узартайын, мындайраак кылып. Мисалы үчүн могу жерге мугалимдер математика, кыргыз тили, орус тили деп жазыш керек болуп калат да. Анда кантип жазабыз? Могул жактарга, таблицаларга кыйгатчынан жазышыбыз керек. Анда могул жака эле математика деп жазабыз. Жазгандан кийин выделение кылабыз. Мышканын оң капталын бассак, могул жакта направление текста деген чыгат. Алабыз. Направление текста кандай болуш керек? Ориентация көрдүңүздөрбү? Ылдыйдан өйдөгө же мен өйдөдөн ылдыйга. Мындай кылып карагым келип атат. Мынакей. Математика көрдүңүзбү? Математика чыкты. Бул жака дагы биология. Биологиянын выделение кылам, направление текста дегенди алып туруп, башкасын тандап койсом, мындайынан түшөт. Көрдүңүздөрбү?
Каалагандай кылып таблицага эгерде ушундай кол менен жазып жүргөн болсоңуздар, направление текста менен кыйгачтан жазсаңыздар болот. Бүгүнкү сабак сиздерге жакты деген ойдомун. Сабак жаккан болсо биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырып, кесиптештериңиздер менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Word программасын биргеликте нолдон баштап үйрөнөбүз.